Саламатсыңар балдар. 8 класстар үчүн химия сабагын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Балдар, биз буга чейин галогендер деген теманы жана кычкылдануу калыбына келүү реакциялары боюнча таанышканбыз. Бүгүнкү сабакта балдар ушул темалар боюнча көнүгүүлөрдү иштейбиз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактын темасы типтүү маселелерди чыгаруу. Бүгүнкү сабакта типтүү маселелерди чыгарууну окуп үйрөнөбүз жана ошондой эле типтүү маселелерди чыгарууга көнүгөбүз. Анда эмесе балдар, биринчи маселенин берилишин окуйлу. 0,6 моль натрий йодидинин массасын аныктагыла дейт. Бул жерде балдар, алгач биз берилишин жазып алабыз. Анда натрийдин йодидинин формуласы натрий йод. Бул 0,6 моль берилген. Ал эми балдар, биз табышыбыз керек натрийдин йодидинин массасын. Анда чыгаруу М барабар ню көбөйтүлгөн моль масса деген формула аркылуу чыгарабыз балдар. Бул жерде кызыл түс менен белгиленип турат. Натрийдин йодидинин молекулалык массасын эсептей турган болсок балдар, натрийдин атомдук массасы, салыштырмалуу атомдук массасы 23-кө барабар. Аны кошобуз, йоддун салыштырмалуу атомдук массасы 27-ге барабар. Суммаласак 150 грамм моль болот. Ошондой эле натрийдин йодидинин эми массасын аныктап алалы. Масса натрийдин йодиди барабар. Бул жерде натрийдин йодиди балдар 0,6 моль берилген. Демек 0,6 мольду көбөйтөбүз. Моль массага моль масса 150 грамм моль. Окшош бирдиктер кыскарып кетет. Демек моль менен моль кыскарат да грамм калат. 0,6-ны көбөйтөбүз 150-гө, 90 грамм пайда болду. Экинчи маселе балдар. Нормалдуу шартта марганецтин 4 валенттүү оксиди, бул марганец O2, массасы 17,42 болгон ашыгыраак алынган туз кислотасы менен өз ара аракеттенишкенде канча көлөмдөгү хлор бөлүнөт? Чыгаруу балдар, анда алгач реакциянын химиялык теңдемесин жазып, анан теңдеп алалы. Демек, туз кислотасы H-хлор марганецтин 4 валенттүү оксиди менен аракеттеништи. Реакциянын натыйжасында марганецтин эквиваленттүү хлориди жана жөнөкөй зат болуп эсептелинген хлор жана суу пайда болду. Балдар, биз бул жерден кычкылдануу калыбына келүү реакциясы аркылуу теңдеп алалы. Башкача айтканда, кычкылдандыргыч жана калыбына келтиргичтери аркылуу аныктап алабыз. Келгиле ана кычкылдануу даражаларын аныктап алалы. Суутектин кычкылдануу даражасы +1-ге барабар, себеби хлорго салыштырмалуу терс электирдүүлүгү төмөн. Ал эми хлордун терс электирдүүлүгү жогору болгондуктан -1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Марганец O2-нин курамында марганецтин валенттүүлүгү 4-кө барабар. Кычкылтекке салыштырмалуу терс электирдүүлүгү төмөн болгондуктан плюс зарядка ээ болот, себеби терс зарядталган электронун кычкылтекке тарттырып жиберет. Андан кийинки кычкылтек терс электирдүүлүгү марганецке салыштырмалуу жогору болгондуктан -2 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Реакциядан кийинки марганец кычкылдануу даражасы +2, ал эми хлордуку -1, себеби марганецтин кычкылдануу даражасы хлордукуна салыштырмалуу төмөн. Андан кийинки хлор бул жөнөкөй зат түрүндө жазылып жатат. Жалгыз турганда, башкача айтканда, жөнөкөй заттардын кычкылдануу даражасы дайыма 0-го барабар. Суунун курамында суутектин кычкылдануу даражасы +1, ал эми кычкылтектики -2-ге барабар. Эми балдар, кайсыл атомдун кычкылдануу даражасы өзгөрсө, астына жазып алабыз. Бул жерде марганецтин кычкылдануу даражасы +4 реакцияга чейин, реакциядан кийин +2-ге өзгөрдү. Демек, марганецтин кычкылдануу даражасы төмөндөп жатат. Ошол себептен 2 электронду кошуп алды. Ал эми андан кийинки атом бул хлор атому, кычкылдануу даражасы реакцияга чейин -1, реакциядан кийин жөнөкөй зат түрүндө кычкылдануу даражасы 0-го барабар болду. Демек, хлордун кычкылдануу даражасы жогорулады. Башкача айтканда, реакцияга чейин 1 электрон ашыкчы болчу, реакциядан кийин электрон менен протонун саны барабар болгондуктан кычкылдануу даражасы 0 болуп жатат.
Бул жерде -1ден 0га чейин 1 электрон, бирок балдар бул жерде 2 хлор атому реакцияга кирип жатат. Башкача айтканда, жөнөкөй зат түрүндө 2ден индекси менен жазгандыктан сол тарапка реакцияга чейинки хлорнасына 2ден коэффициент коюп алабыз. Ошол себептен бир хлор бир атомун берсе, экинчи хлор да бир атомун берет да, жалпы 2 электронун берген болот. Андан кийин балдар бул жердеги сандарды кайчылаштырып жазып алабыз. Себеби хлор марганецке 2 электронун берген. Ал эми марганец 2ден электронун кошуп алды. Демек, реакцияга бул жерде 2 менен 2 кыскарат дагы, реакцияга марганецтен жана хлордон бир атомдон кирген. Башкача айтканда, кыскарта турган болсок, 1 жана 1 деген сан менен жазылат. Бул жерде химияда 1 деген сан жазылбайт. Ошол себептен биз реакцияны анда атомдун санын теңдөө менен, саноо менен теңдейбиз. Бул жерден балдар марганецти аныктай турган болсок, марганецтин кычкылдануу даражасы төмөндөдү, 4төн 2ге чейин. Демек, 2 электрон кошуп алган атом калыбына келет, башка атомду кычкылдандырат. Демек, марганец кычкылдандыргыч болот, ал эми өзү калыбына келет. Хлорду кычкылдандырып жатат, өзү калыбына келди. Ал эми электронду берген атом минус заряды менен жазылат, реакцияга чейинки -2 деп турат. Демек, башка атомго электрон берсе, өзү кычкылданат, ал эми башка атомду калыбына келтирет. Бул жерде хлор марганецти калыбына келтирип жатат, ошол себептен калыбына келтиргич болот дагы, өзү электрон тартып жибергендиктен кычкылданып жатат. Эми балдар бул жердеги реакцияны теңдейбиз. Ал үчүн биз бул жерде келип чыккан санды коюшубуз керек болчу, бирок кыскарткандан кийинки 1 деген сан келип чыкты, аны химияда 1 деген сан жазылбайт. Ошол себептен саноо аркылуу теңдейбиз. Балдар, химиялык реакцияны теңдөөдө алгач биз металлдарды теңдеп алабыз. Бул жерде балдар хлордун кычкылдануу даражасы өзгөргөн жана марганецтин кычкылдануу даражасы өзгөргөн. Эми бул жерде марганецтин санын санай турган болсок, реакцияга чейин марганецтен 1 атом, реакциядан кийин дагы 1 атом. Андан кийинки хлордун атом саны реакцияга чейин 1, реакциядан кийин балдар марганец хлор 2нин курамында 2 атом хлор, хлор 2нин курамында да 2 атом хлор. Жалпы реакциядан кийин 4 атом хлор. Ошол себептен реакцияга чейинки H хлордун алдына 4 деген коэффициентти коебуз. Бул 4 сутекке дагы хлорго да тиешелүү болот. Демек, сутек реакцияга чейин 4 атом болду, реакциядан кийин 2 гана атом. Ошол себептен реакциядан кийинки суунун алдына 2 деген коэффициентти коебуз. Бул 2 деген коэффициент сутекке дагы кычкылтекке да тиешелүү болот. Демек, сутек реакцияга чейин 4 атом, реакциядан кийин 4 атом. Ал эми кычкылтек реакцияга чейин 2 атом, марганец O2'nin курамында 2 атом турат. Ал эми реакциядан кийинки суунун курамында алдында 2 деген коэффициент тургандыктан 2 атом кычкылтек бар. Демек, балдар, реакция теңделди. Эми балдар, биз реакцияны жазып алгандан кийин берилишин аныктап алалы. Бизге марганецтин 4 валентті оксиди берилип жатат, ал 17,42 грамм берилген. Биз аныкташыбыз керек хлордун көлөмү. Башкача айтканда, жөнөкөй зат түрүндө хлор бөлүнүп чыкты. Мына ушул хлордун көлөмүн аныкташыбыз керек. Реакцияга катышкан заттардын массасын аныктап алалы алгач. Демек, реакцияга балдар марганецтин 4 валентті оксиди, башкача айтканда марганец O2 катышып жатат. Ушунун массасын аныктай турган болсок, моль масса марганец O2 барабар 1 атом марганец көбөйтөбүз, атомдук массасы, салыштырма атомдук массасы 55-ке барабар. Кошулган кычкылтектин атомунан 2 атом, аны көбөйтөбүз, атомдук массасы 16-га барабар. Жалпы суммалай турган болсок, балдар 87 грамм мольго барабар. Бул жерде массасын аныктап алабыз. Ана масса барабар моль массаны көбөйтөбүз нюга. Моль масса бул жерде 87 грамм моль болду марганец O2-ники. Ал эми реакцияга катышкан марганец O2-ден 1 моль катышты. Анда массаны аныктай турган болсок, М марганец O2 барабар 87 грамм моль, бул моль массасы болду, көбөйтөбүз аны 1 мольго. Моль менен моль кыскарат дагы, натыйжада грамм калат. Демек, 87-ни 1 көбөйтсөк, кайра эле 87 грамм пайда болот. Бул марганецтин 4 валенттүү оксидинин массасы. Андан кийин балдар, нормалдуу шарттагы хлордун
көлөмүн аныктап алалы. Нормалдуу шартта балдар баардык газдын 1 молу 22,4-кө барабар. Демек, В барабар ВМ көбөйтүлгөн ню деген формула аркылуу аныктап алсак болот. Бул жерде ВМ 22,4 литр мольго барабар. Демек, хлордон реакцияга балдар 1 моль реакциядан кийин пайда болгон. Ошол себептен В хлор 2 барабар 22,4 литр мольду көбөйтөбүз 1 мольго. Бул жерде да моль менен моль кыскарат дагы литр калат. Демек, 22,4 литр пайда болду. Эми балдар нормалдуу шартта 17,42 марганецтин 42 грамм марганецтин 4 валентті оксиди менен ашыгыраак алынган туз кислотасы өз ара аракеттенишкендеги бөлүнүп чыккан хлордун көлөмүн эсептеп алалы. Бул жерде балдар бизге берилип жатат 17,42 грамм марганецтин оксиди туз кислотасы менен аракеттенишкенде канча көлөмдөгү хлор бөлүнүп чыгат деп сурап жатат. Ал эми бизге дагы белгилүү 87 грамм бул марганецтин 4 валентті оксидинин массасы, моль массасын аныктап алганбыз. Аны массага айландырсак 87 грамм пайда болгон. 87 грамм марганецтин 4 валентті оксиди туз кислотасы менен аракеттенишкенде балдар нормалдуу шартта 22,4 литр пайда болот. Себеби реакцияга 1 моль марганецтин 4 валентті оксиди кирип жатат дагы, реакциядан кийин 1 моль жөнөкөй зат болгон хлор пайда болду. Демек, андан ары чыгара турган болсок катыш түзөбүз. Катыш түзүү менен бөлүнүп чыккан хлордун көлөмүн табабыз. Демек, 87 грамм марганецтин 4 валентті оксидинен 22,4 литр хлорду алууга болот, жөнөкөй зат түрүндө. Ал эми бизден сурап жатат балдар 17,42 грамм марганецтин 4 валентті оксидинен канча көлөм хлорду алууга болот деп. Демек, X литр хлор барабар 17,42 граммды көбөйтөбүз 22,4 литрге. Аны бөлөбүз 87 граммга. Бул жерде да грамм менен грамм кыскарат балдар, окшош бердиктер. 17,42-ни 22,4-кө көбөйтөбүз дагы 87-ге бөлөбүз. Ал жерде балдар эсептөөлөрдүн натыйжасында 4,5 литр пайда болду. Бөлүнүп чыккан хлордун көлөмү демек балдар 17,42 грамм марганецтин 4 валентті оксиди 4 моль туз кислотасы менен аракеттенишип, реакциянын натыйжасында жөнөкөй зат болуп эсептелинген хлордон 4,5 литр пайда кылат. Ал эми бизге белгилүү болчу 87 грамм марганецтин 4 валентті оксиди туз кислотасы менен аракеттенишкенде 22,4 литр жөнөкөй зат болгон хлорду пайда кылган. Демек, жообу балдар нормалдуу шартта 17,42 грамм марганецтин 4 валентті оксиди ашыгыраак алынган туз кислотасы менен өз ара аракеттенишкенде 4,5 литр көлөмдөгү хлорду бөлүп чыгарат. Эми балдар 3-чү маселени чыгаралы. 7,3 грамм хлордуу сутек 5,1 грамм аммиак менен аракеттенишкенде канча массадагы аммонийдин хлориди пайда болот. Кайсыл газ ашыкча алынган, реакцияга толук сарпталбаган заттын массасын аныктагыла дейт. Анда берилишин жазып алалы. Бул жерде туз кислотасы берилип жатат 7,3 грамм. Ошондой эле аммиактын массасы 5,1 грамм. Биз аныкташыбыз керек балдар. Аммонийдин хлоридин массасын жана ашыкча болуп жаткан газдын массасын. Чыгаруу химиялык реакциянын теңдемесин жазуу керек алгач. Демек, туз кислотасы аммиак менен аракеттенишип, аммонийдин хлоридин пайда кылды. Бул маселеде ашыкча затты жана жетишсиз болгон затты аныктоо керек. Хлордуу сутектин жана аммиактын санын аныктоо менен кайсыл газ ашыкча экендигин табууга болот. Демек, ню барабар кичинекей м масса бөлүнгөн чоң м, башкача айтканда моль масса аркылуу, ушул формула аркылуу канча моль туз кислотасы реакцияга киргендигин аныктоого болот. Демек, бул жерде масса 7,3 грамм берилген туз кислотасын. Ал эми 36,5 грамм бул туз кислотасынын моль массасын, аны массага айландыра турган болсок,
36,5 грамм пайда болот. Грамм моль. Бул жерде да грамм менен грамм кыскарат дагы реакциянын эсептөөлөрүнүн натыйжасында 0,2 моль пайда болду. Андан кийин балдар аммиакты да эсептей турган болсок, демек ушул эле формулага салуу менен эсептейбиз. Демек бизге берилген 5,1 грамм аммиак. Ал эми аммиактын массасы, моль массасы 17 грамм моль. Бул жерде да грамм менен грамм кыскарат дагы натыйжада моль калат. 5,1ди 17ге бөлө турган болсок 0,3 чыгат. Демек 0,3 моль бул аммиак деген заттын саны болуп жатат. Эми аммиак ашыкча алынган, ошол бул жерде балдар аммиак ашыкча алынган, ошол себептен жетишсиз болгон хлордуу суутек кислотасын эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Реакциянын теңдемесинен балдар 1 моль туз кислотасы 1 моль аммонийдин хлоридин пайда кылат экен. Ошол себептен бул жерден туз кислотасынын моль массасы канча сан экенин аныктадык. Ал жерде 0,2 моль туз кислотасы болуп жатат. Демек аммонийдин хлоридине дагы 0,2 моль пайда болгон. Хлордуу суутек кислотасынын массасын эсептеп көрөлү. Бул жерде аммонийдин хлоридинин массасын аныктай турган болсок, аммонийдин хлориди 0,2 моль, аны көбөйтөбүз 35,5 грамм моль. Аммонийдин хлоридинин бул жердеги моль массасы. Бул жерде да моль менен моль кыскарат дагы натыйжада грамм калат. Биз аммиак ашыкча экендигин аныктадык. Башкача айтканда, заттын саны боюнча ала турган болсок, 0,1 моль аммиак ашыкча. Ашыкча алынган аммиактын массасын эсептеп көрөлү эми балдар. Масса NH3 бул аммиак барабар нүү көбөйтүлгөн моль масса аркылуу аныктап алабыз. Бул жерде 0,1 моль аммиак ашыкча болуп жатат, заттын саны түрүндө берилгенде. Эгерде аны массага айландыра турган болсок, анда 0,1 мольду көбөйтөбүз 17 грамм мольго. Моль менен моль кыскарат дагы натыйжада 1,7 грамм пайда болду. Демек 1,7 грамм аммиак ашыкча пайда болгон, алынган. Эми балдар кийинки көнүгүн иштейли. Бул жерде балдар биз галогендер деген теманы өткөнбүз. Мына ушул галогендердин эң маанилүү өкүлдөрүнүн бири бул хлор болуп эсептелинет. Бул жерде айланууда балдар хлордон биз натрийдин хлоридин алабыз, натрий хлорду. Ал эми натрий хлор бул туздар классына кирет, ал эми хлор болсо жөнөкөй заттар классына кирет. Туздан биз H хлор деген туз кислотасын алабыз. Демек бул кислоталар классына кирет. Андан кийин кислотадан биз тузду алабыз кайрадан, цинктин хлоридин. Цинктин хлоридинен жаңы тузду алабыз, магнийдин хлориди. Магнийдин хлоридинен кайра эле күмүштүн бирваленттүү хлоридин алабыз. Демек балдар, биринчи хлордон натрийдин хлоридин алуу үчүн балдар 2 моль натрий хлор менен аракеттенишет. Реакция натыйжасында 2 моль натрийдин хлоридин пайда кылат. Андан кийинки реакцияда балдар натрийдин хлоридине күкүрт кислотасын таасир эте турган болсок, бул жерде натрийдин сульфаты пайда болот жана жаңы кислота болуп эсептелген бул туз кислотасы пайда болот. Туз кислотасы бул жерде 2 моль пайда болду. Ошондой эле туз кислотасынан балдар цинктин хлоридин алуу керек. Бул жерде балдар Бекетовдун таблицасын эске алабыз, башкача айтканда металлдардын активдүүлүк катарын. Активдүүлүк катарды карай турган болсок, цинк бул суутекке чейин жайланышкан. Демек, кислотанын курамындагы суутекти цинк сүрүп чыгара алат. Ошол себептен бул сүрүп чыгаруу реакциясы же орун алмашуу реакциясынын натыйжасында туз кислотасы цинк менен аракеттенишет дагы цинктин хлоридин жана суутекти пайда кылат. Андан кийинки балдар цинктин хлоридинен биз магнийдин хлоридин алабыз. Бул жерде дагы деле Бекетовдун таблицасын пайдаланабыз балдар, себеби магний цинкка салыштырмалуу активдүү. Ошол себептен цинктин хлоридинин курамындагы цинкти магний сүрүп чыгарат дагы реакциянын натыйжасында магнийдин хлоридин пайда кылат жана жөнөкөй зат түрүндө цинк пайда болот. Бул жерде цинк калыбына келет, ал эми магний кычкылданат. Эң акыркысы балдар, бул жерде магнийдин хлоридинен биз күмүштүн хлоридин алабыз. Бул жерде балдар алмашуу реакциясынын натыйжасында жүрөт. Магнийдин хлоридине күмүштүн нитратын, бирваленттүү нитратын таасир эткенде
күмүштүн хлориди пайда болот, бирвалент, бул ак түстөгү чөкмө түрүндө пайда болот, жана ошондой эле магнийдин нитраты бөлүнүп чыгат. Демек балдар, бир нече баскычтын натыйжасында бул айланууну аткарууга болот. Эми балдар, дагы деле биз хлор боюнча маселелер чыгарууну уланталы. Кийинки маселе бул берилишин окуп көрөлү. Хлордун аба боюнча салыштырмалуу тыгыздыгын аныктагыла дейт. Демек, бул жерде абанын массасы бизге белгилүү балдар, биз аны билебиз. Жана хлордун дагы массасын аныктап алсак болот. Демек, абага салыштырмалуу хлордун тыгыздыгын ушул бирдиктер аркылуу аныктайбыз. Анда балдар, бул жерде моль масса абаныкы 29 грамм мольго барабар. Аба бир нече компоненттерден турат. Кычкылтектен 21% жана 78% азоттон, инерктүү газдардан, ар кандай чаңдан, көмүр кычкыл газынан жана башка оксидтерден турат. Ошол себептен биз абанын массасын 29га барабар деп алабыз. Ал эми хлордун моль массасын балдар биз 71 грамм моль деп аныктап алабыз. Себеби хлордун салыштырмалуу атомдук массасы 35,5ге барабар. Бул жерде хлор 2 деп тургандыктан, демек 2 эселейбиз. 35,5ти 2ге көбөйтсөк 71 грамм моль пайда болду. Демек, тыгыздыгын аныктоо үчүн балдар, Д бул жерде аба боюнча тыгыздыгын аныкташ керек болуп атат хлордукун. Ошол себептен аба боюнча деп аныктап алабыз. Дагы моль масса хлордукун бөлөбүз абанын моль массасына. Абанын моль массасы 29га барабар дедик. Демек, моль масса хлордуку 71, ал эми абаныкы 29га барабар. 71ди 29га бөлө турган болсок, 2,145 пайда болду. Демек, аба боюнча тыгыздыгы 2,145ге барабар. Балдар, биз бүгүнкү сабакта типтүү маселелерди чыгарууну окуп үйрөндүк, жана ошондой эле типтүү маселелер боюнча көнүгүүлөрдү иштөө аркылуу маселе чыгарууга көнүктүк. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү сабакта биз кычкылдануу калыбына келүү реакциялары боюнча жана ошондой эле галогендер деген тема боюнча көнүгүүлөрдү жана маселелерди чыгардык. Кийинки сабакта көрүшкөнчө балдар, сак саламатта калгыла.